Assalamu alaikum agayın. Bugün hem içine tamaşa retinde boşop nerfti de işaldırıp söyleyin dep atam. Sebebi buna altın kalem degen oyu jaman çir boldu bu. Altın kalem sıylığı ama bizdin tarihte karab otursak ушундай сыйлыкка эстердин убагында деле ушу кырылышып атчу. Кырылышып атчу, анан башкаларда барбы десем, башкаларда деле ошондой болчу. Орус адабиятында бизде кыргызда өзгөчөрөөк да бул. Эми орус адабиятында да болгон, кесинде Евгений Евтушенко Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөндө дагы ошол орустун өзүнүн эле калемдештери артынан ар жазып, эмнелердин баарын жазган хикаяларды да окуп уккам ошондой Nobel сыйлыгын. Эми мен дегенде мына сыйлык эле ушунчалык эле ушул өзөлөнүп эле сыйлык деп калгандарына күлкүм келет. Эми Айтматов кайла жок дечи. Айтматов эми сыйлык алам деп жазган эмес. Ал ошол биринчиден эстердин саясаты болгон. Ошол жана аз сандагы элдер, чакан элдер деп жакшы караган кезде мына Айтматовду, анан Дагыстандан Расул Гамзатовду, Кайсын Кулиевди, маселен ошондой Давид Культинов, Мустай Карим эстондордон чыгарган, ушундай алар да эстердин саясаты болгон, а бирок Айтматовдун чынында опсуз таланты болгон. Ошол кезде берүүгө аргасыз болушкан. 35 жашында Лениндик сыйлыкты алганда тарыхтан, бул эстердин тарыхында жок кандай жаш берген. Айтматовду айтпаганда дагы мен сыйлык албаган чыгармалар жөнүндө айткым келет да дегенде. Маселен Мукай Элебаев кайсы сыйлык алды? Бүгүн Мукай Элебаевдин айрыкча ай жаркын бир 4-5 аңгемеси бар. Дүйнөлүк деңгээлде жазылганда, дүйнөлүк деңгээлде азыр окусаң тамшаны окуйсуң. Сыйлык алган эмес. Андан кийин бер жакка келгенде Алыкул Осмонов жанагы мурда болгон, жанагыдай Москвадан чыккан Мойдон деген китептерин алган, жакшы эле жана гонорар алган, эмне алган дегендей. Бирок мыктырлар үчүн жанагы ооруп жазгандагы шедеврларына ал кезде аябай карама каршы каршыккан пикирлер айтылган убагында. Шедевр 44-жылдан берки мындай айтканда өлөрүнө көрүнүп калганда мыктырлар жазганда кайраң талант Алыкул. Мындай айтканда, кыска айтканда тепкен да талант. Жана эч ким жанына жолобой калганда. Ошондо мыктырларынан сыйлык бермек турсун, өтө ошондо талаш тартыштуу пикирлер айтылып турган ошо кезде. Кийин анан Алыкул жаратып мүрзөзүн чыгып кетти, өз айткандай. Олязада өз айткандай. Андан бери келгенде мыкты чыгармалар, прозадан айтайын, ошо кездеги мыкты мына азырда тамшаны окуйм мен, Майдандын автору Узакбай Абдыкайымов сыйлык алмак турсун тепе-тепкиде Ал Токонбаевдин каршыккан жанагыдай чабуулунда калган киши. Майдан романы. Сыйлыкты кой. Андан бери келгенде Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычы деле ошондой болгон тагдыры. Кийин берилди ага. Ал убагында аябай жанагыдай эми сынган кылыч деген азырдагы ошо биринчи оңдолбогон, биринчи чыкканы мыкты болгон. Мага ошол жагат. Дагы кимди айтса болот. Ошондой да, мисалы үчүн мына Омор Султанов эчи жүргөн кайран опсуз талант Омор Султанов токтогул сыйлыгын алган жок. Каршыгып эле бербей койду. Жана мен Эрнис Турсуновдун сөзүн, эки акелердин сөзүн кеп кылып жүрбөйм, ачык эле жазгам. Эрнис Турсунов айтып атпайбы? Омор досуңа айтып бар деп атат. Бексултан Жакиев тирүү турганда Омор Султановго токтогул сыйлыгы берилбейт деп атат. Андан дагы орой айткан жерлери бар. Мына ошондой сыйлык албады да, мына калды. Сыйлыгы жок эле калды да, эч нерсе алган эмес. Көкөлөп эле калды ошол. Таланттын ырларын, чыгармаларын эч ким өчүрө албайт. Анан бүгүн эми ушундай сыйлык болсо, тапырап жатып атат. Анан ал тапырап жазгандардын да жөнү бар экен. Мен кайрадан карап чыктым, баягы үстүртөн мына Молдахмат Бапаков деген калемдеш, бир кезде чогуу иштеген, кезиндеги таланттуу акын, кезинде таланттуу болгон. Эми азыр кийинки ырларын мен караган жокмун. Конкурска берилген ырларын мен тааныш элекмин. Конкурс кандай өткөнүнөн анан жанагыдай ажиотаж болуп, мындай пикирлер жазылгандан мен карап көрүп атам да. Эми кызыгып атам мен, бүйүрүм кызып атат да. Анан кээ бирлер айтып атпайбы, баарын эле сүйлөп атасың, кандай эле өзүңдүн ошол
адабиятыңды билбейсиң, назар салбайсың деп атат. Эми назар салып атам мен. Карап атам. Чын эле былжыган бир жаман жагдайлар чыгып атат бул жерде. Мына ошондон юмор аралаштырып сүйлөйүн, жеңилдетейин, баягы Салижан устаттай бир жеңил тамаша кылып айтайын дейсиң, болбой эле кыжырың келет да. Ал биринчиден мынабу жазуучулар союзу аты бар, заты жок. Мен какшап ушу Нурлан Калыбековду алып келгенге Зайырбек Ажыматов экөөбүздүн эмгегибиз бар эле. Агесте Кутум менен өзлөрү мына бар Рыскулов байке турат, агесте жазуучу ошол болчу, жазуучулар союзунун төрагасы. Башка кичине шайларда биз бузуп жиберип, анан ушу Нурланды алып келгенбиз. Анан Нурланга азыр деле айтам, баягы өзү айтып атат, мен ден соолугум манча эмес байке деп. Нурлан эми мындай айтканда бошоң эле жүрүп алды. Нурлан уюштуруучу иштерге жок экен да, менеджерлик таланты да жок экен Нурландын өзү. Ал мыкты акын, таланттуу акын, биргесте эмес эле таланттуу акын Нурлан иним. Уюштуруучулук mo заманбап бир жетектөөчү менеджерлик шык жөндөмү жок экен, нөл экен мындай айтканда. Мына конкурсту өткөргөндө мындай бир муну мамлекет акчасын бериптир дурустап эле. Ар бир номинацияга деп берип атат, ар бир түрүнө 7 түрүнө берип атпайбы? Мына прозага, поэзияга, драматургияга, балдар адабияты, сын, котормо, орус адабияты деп 7 номинацияга 700 000 сом берип атат, мен түшүнүгүмдө 100 000 сомдон берип аттыр. Аны ошондой болгондон кийин ачык жарыялап, шашпай, анан жанагы карыясынан болуп, ортомунан мындай этап кылып сынчылардан бар бир экөө ошолорду кошуп, мындай бир калыс деңгээлде өткөрүп бериш керек болчу да. Мунан бүдөмүк өткөрүп тур. Андан дагы ошол акча албайт ал бечаралар деле өздөрү. Эптеп жанагы взностун член мүчөлүк акынын эсебинен күн көрүп жүрөт, бир тиын албайт, билем. Эптеп ижара акысын төлөй албай жүрөт. Бечара акыбалда мен канча президентке чейин кайрылып атам. Ал бечара болуп калганга ошо Нурландын өзүнүн күнөөсү бар. Ыйлабасаң эмчек кайда, ороп айтканда. Президентке чейин чуу кылып кайрылыш керек да. Азыр Жапаров мындайга азыркы президент Садыр Жапаров көңүл бөлөт. Мен ишенем, эгерде туура кайрылса. Кайрыла албасаң мага берчи деп жиниң келгенде айткың келет да. Кайрылса берет да акчаны. Анан эле коңулда жүрөсүң, сосолон эле коңулда жүрөт. Тигинден мындай жүрөт, эмне иш кылып атканы белгисиз. Анан момундай конкурстарды дагы мындай бүдөмүк чала сабат өткөрүп атат. Чала сабат өткөргөндүн мына мындай. Мен далилди айтып берейин. Мына булар жайдабы, теги жаздабы бир эме өткөргөн жанагы акча жыйнамайды, эмне деп койчу эле марафон. Анда да бир топ акча түштү деп жүргөн. Анан мен берки Керимбек байкеден сурасам, сенин ишиң эмне дегендей кылат да. Ал марафондун акчасы кайда деп сураса болот азыр. Өзү кайда жумшаган марафондун акчасын. Документальный сураса болот. Элдин акчасын. Андан кийин взнос, жанагы мүчөлүк акы. Мүчөлүк акыны мага арызданып атышат. Аны далилдеш керек. Мен эл бирөөлөр айтып атат, бизден дагы мүчөлүк акы 2000 сом, аны төлөйт, квитанция берет, Акаева, Жылдыз. Анан дагы акча сурайт экен ортунан. Ал туура болсо жакшы эмес. Ал эл айтып атат мында биякта. Анан ошол үчөө мына өзү Нурлан Калыбеков, Керимбек Кадыр акынын орун басары, Жылдыз Акаева ошол конкурстун кирип алышыптыр. Андай болбойт да, жетекчи катар. Ал нейтральный, бейтарап жюри жана калыстар бейтарап болуш керек. Андан дагы мына мен азыр айтып далилдесе далилдейбиз. Мен айтып атышат, ыктыярдуу комиссия түзөлү, сиз башчысы болуп бериңиз, текшерелди. Текшеребиз эртең бар. Акыбыз бар. Мен журналист катарында акым бар текшергенге, бири-бирибизден сураганга. Ал берилген акчалардын 100 000 сомун 80 000 сомду салып берет экен, 20сы кайда десе, буякка кармап калат экен, анан тиги налог салок деп. Налог болсо квитанциясы болот да, кагаз жүзүндө бериш керек аны. Ал кандай эле алар наличийлик акчаны мындай түз эле карматып эле берип атат. Анын баары азыр кассовый, бардыгы тартипте болуш керек. Мына мындай шойкомдуу иштери бар экен булардын. Мына ошо чуулар чыгышы мүмкүн да. Жөн муну таза өткөрбөй, кенедейин мен таза өткөрбөйт. Өткөндө мына Токтогул сыйлыгы жөнүндө былтыр берилбей калды. Былтыр табы 1 000 000 сом
каралат экен деген мен ушундай сөз уктум эле. Жанагы жайында бир мына токтогул сыйлыгын берүүнүн ошо мамлекет сыйлыкты берүү комитетинин төрагасы экен. Ошо Түгөлбай Казаков байке айтты эле, сен да бир чакыралы деп атабыз, ошо караш бербейсиң деп. Макул деген түшкөн материалдарды. Булар окубайт. Ошол конкурска түшкөн материалдарды да түзүктө окубайт. Мен билем да. Далилдеп да бере алам. Азыр кайрадан мына карайбыз барып жакында. Канча материал түшкөн, кимдер караган, кандай белгилер коюлган ар бирине, анын катасын, анын ар бирине рецензия жазылыш керек. Ар кандай кадимкидей пикир жазылыш керек ар бирине. Ар бир калыстар мүчөсүнүн пикирлери жазылыш керек. Тартип ошондой. Анан жөн бул жарайт, бул жарабайт деп ооздок айткан болбойт. Жакында ошондой көзөмөл жасайбыз. Анан ошондо дагы көрөсүңөр. Бул эми бул коом тазаланбаса биз ушундай болуп калганбыз да. Мурда ушул мисалы үчүн Бексултан Жакиев өз каалаганына берип, азыркылар болсо өз каалаганына берип, каалагандарын жасап калган. Мына эми бүт туташ жазуучулар союзунда эле эмес, бүт туташ мамлекеттик система ошондой болуп калган. Мына ачыкка чыгарып атышат азыр. Чоң кармаштар жүрүп атат деп айтып атпаймынбы? Наверху деп орусча айтканда. Чоң күрөш, реформа, революция, эми ошону бекемдеш үчүн эл. Мына биздин жазуучулар азыркы айрыкча жаштар күйүп бышып аткан ошол. Жана жалаң улгайгандар алып алыптыр, тиги будай да. Чындыгында да конкурста өзү адабият деген жаштык. Жаштардан берилиш керек, ошо караш керек. Анан ал чыныгы жарыш, чыныгы сын, чыныгы конкурс, сынак болуш керек да. Анан бул маселе чатакайланып турган болуп калды. Ошону бир алдын ала айтып койдум дедим. Аны жанагыдай болсо документтерди тууралап койгула биз жеткиче туугандар. Биякта чабыш болгону да талда. Дагы Салижан Жигитовдун тили менен айтайынчы. Аны ал боюнча эле жаап жашырып өткөрө албайсыңар. Азыр УКМК башчысы Каныбек, кечиресиздер, Камчыбек Ташиевдин чабуулундай чабуул жасайбыз биз да биякка. Кызыктар башталып атат. Жана мен айтып жүрбөймүнбү, бул житкен окту аткан ок табат деген учур келди. Көп житкен маселелер, будамайланган маселелер бүт ачыкка чыгат бизде. Бардык жагынан, бардык отурсын, орусча айтканда бардык тармактардан чыгат эми. Ошондон биз тазаланууга барабыз. Анан ал тазалануу десе эле ыйман көкүрөк таза болсун деп молдокелер айткандай эмес, мыйзам түрүндө тазалануу керек. Бүт мыйзам ордуна келиш керек. Демократиялык, чыныгы укуктук мамлекет же болбосо чын эле мейли кандай мамлекет болсоң да мыйзамга таянган мамлекет болуш керек да. Кудай буйрса ошондой болот деп ишенебиз. Аманчылык болсун.